Саламатсыздарбы, эфирде илимдеги кыздар теледолбоору жана анын алып баруучусу мен Айзат Айсаева. Адамзат космос боюнча изилдөөлөрүн жана кыялдарын токтотпой улам жаңы ачылыштарды жасоодо. Экономикасы кубаттуу өлкөлөр спутниктерди учурууда. Бул багытта азыр биздин өлкөдө да жылыштар бар. Алсак, илимдеги кыздар долбоорунун алкагында спутник куруу боюнча ЮНИСАТ деп аталган долбоор 2021-жылы башталган. Негизинен бул долбоор кыздарды STEM багытына техника, илимдерине тартуу жана спутник курууга үйрөтүү болуп саналат. Долбоор эки багытты өзүнө камтып келет. Биринчи багыт ушу 500 кызды 3D модельдөө, программирлөө, башкача айтканда космос биздин жашообузда деген багытта өзүнүн ишин алып барды. Экинчи багыт болсо бул ушул 5 айлык кыздарды терең спутник куруу боюнча окутуу. Бул спутник куруу боюнча окутуу программасы өзүнө 3D модельдөөнү, башкача айтканда ошол нано спутниктин корпусун кантип модельдеш керек, кантип 3D печатьта аны чыгарыш керек, анан кийин ошол корпусун чыгарып алып, анан ошол корпусунун ичине жана керектүү ар кандай платаларды кантип ошол платалар менен иштеш керек, кантип ошол бортовой компьютер деп коет, ошол бортовой компьютерде эмне мындай түзүлүшүн, эмне ролду аткарат, жалаң ушул спутник курууга байланыштуу окуу жүргүзүлдү да. Илимдеги кыздар долбооруна катышып жаткан 80 мектептин ичинен кыздар тандалып алынып, ЮНИСАТка катышып жатышат. Мындан тышкары спутник куруу боюнча жакшы көрсөткүчтөргө жетише алган 15 кыз Алматы шаарындагы Аль-Фараби атындагы Казак мамлекеттик университетиндеги лабораторияда практикалык иштерди жүргүзүүгө катышышты. 500 кыздын ичинен биринчи 50 кыз тандалып алынды, 50 кыздын ичинен 15 кыз тандалып алынды. Анан тандоо дагы оңойго турган жок, 3 этапта жүрдү. Биз мыкты делген 15 кызды, 14 кызды тандадык. Ошо тандалып алынган кыздар менен Алматы шаарына барып келдик. Ал жерде 10 күндүк марафонго катыштык. Эми эмне десем болот? Албетте биз өзүбүздүн кыздарыбыз менен сыймыктансак болот экен. Анткени башка ошол Казакстандан, Өзбекстандан катышкан топтордун ичинен биздин кыздарыбыз аябай мыкты көрсөткүчтөрдү көрсөтө алышты. Мисалы берилген тапшырмаларды баягы кыска мөөнөттүн ичинде татыктуу аткарып, татыктуу өздөрүн көрсөткөнгө баягы көрсөтө алышты да. Бул дагы болсо биз үчүн сыймык. Негизи бул долбоор ушул Кыргызстандан кыздардын нано спутникти учуруу Кыргызстан үчүн бул дагы чоң жаңылык. Анткени буга чейин мындай долбоорлор ишке ашырылган эмес. Анан кийин албетте кыздар ал жактан көптөгөн нерселерге үйрөнө алышты. Ушул долбоордун координатору катары ушул долбоордун ишке ашуусу мен ойлойм Кыргызстан үчүн абдан жакшы жасалып аткан иш-чара. 15 жаштагы Айша Гулиспекова ЮНИСАТ долбооруна катышып, Алматыдагы нано спутникти куруу боюнча практикалык иштерди жүргүзүүгө катышып келген кыздардын бири. Долбоор ал үчүн көп кызыктуу нерселерди ачканын айтат. Алматыдан биз спутникти чогулттук, аны болсо стратосферага жөнөттүк. Анын миссиясы болсо абадагы бөлүкчөлөр, кайсыл бөлүкчөлөр биздин ден соолугубузга зыян нерселерди аныктап жана бизге көрсөтүп берүү. Программирование, 3D моделирование жана жаңы 3D моделированияга байланышкан программаларды Arduino жана чогуу командада иштөөнү, ошол космическая инженерияга барсамбы деп ойлонуп жатам. Негизи кызыгуу кичине азыраак болчу, бирок ушул долбоорго келгенден кийин жана ушул адамдар бар экенин, ушундай кесиптер бар экенин билгенден кийин ошол кызыгуу көбүрөөк болуп калды. Я начала заниматься программированием еще в 16 лет. Программалоо менен 16 жашымдан алектенем. Мага бул нерсе абдан кызык болчу. Азыр бул долбоорго катышып жатам. Мага абдан жагат. Мен үчүн укмуштуудай мүмкүнчүлүктөр ачылды. Башка өлкөлөрдүн кыздары менен тааныштык. Казакстандын университети менен иштөөгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Аль-Фараби университетинде уникалдуу платалар иштелип чыккан. Ошол платалардын негизинде бизден спутник маалымат жоготту.
Маалымат атмосферадагы терс бөлүкчөлөр боюнча болду. Ар бир кыш сайын эле аба бузулгандыгын айтып жатышпайбы? Мына биздин пейлоут абанын канчалык булгангандыгын эсептөө боюнча болду. Келечекте робототехника же архитектурага барсамбы деген оюм бар. Бирок программалоо жана спутник курууга да абдан кызыгам. Программалоо боюнча жогорку билим алып жаткан Алтынай Карагулова Алматыда Галам компаниясынын менторлору келип, тренинг өтүп, спутник куруу боюнча маалымат бергенден кийин кесипти ушул тармак боюнча алууга кызыгуусу күчөгөн. Я расскажу немного про 3D принтер. Мен 3D принтери боюнча айтып берейин. Ал мындайча айтканда объектинин көрүнүшү. Биз алгач 3D принтеринде канча миллиметр болушу керектигин модельдеп сүрөтүн тартканбыз. Андан кийин 3D принтерде басып чыгарып, ал пластиктен чыгарат. Ал эми спутниктин корпусу болсо металлдан жасалат. Пластиктен даярдалган моделдин негизинде металлдан жасалат. Мындай иштөө жеңилирээк. Алматыда биз FreeCAD программасында иштеп жаттык. Биз үчүн ал жаңы. Бул азыр басып чыгарууга даярдалган программаны ачтым. 3D модель. Карасаңыз макет 2 бөлүктөн турат. Үстүңкү жана капталдары. Бардыгын миллиметрине чейин так компьютерден эсептеп чыгарып алабыз. Эгер кичине эле ката кетсе, 3D принтер анын өлчөмүн туура эмес чыгарып, элементтери бири-бирине дал келбей калат. Материалдар албетте кымбат турат. Моя профессия — робототехника и мехатроника. Мен робототехника жана мехатроника кесиби боюнча билим алып жатам. Аны тандаганымдын себеби кичинекей кезимден электроника боюнча кызыгуум күч. Автоматташтыруу багытын Кыргызстанда өнүктүргүм келет. Ата-энем да менин тандоомо тоскоол болбой колдошту. Азыр группада окуп жаткан жалгыз эле кызмын. Спутникти учурууда гель шариги колдонулду. Ошонун эле жардамы менен ал кона алды. Спутник 3000 км бийиктикке кое берилди. Бактыга жараша биз учурган спутник жерге кайра ийгиликтүү конду. Андагы бир датчик иштеп, абанын булганышын эсептөөгө мүмкүнчүлүк берди. Биз спутник жөнүндө маалымат алып, GPS анын координаттарын жөнүндө маалымат алып, аны издегени бүт кыздар тобубуз менен жөнөгөнбүз. Аны биз 1,5 саатча издегенбиз. Себеби жол аябай узун болгон. Бирок биздин бактыбызга жараша биз аябай тез өзүбүздүн спутнигибизди таап алганбыз. Себеби биз айдап машинада жүрүп келдик. Анан карасак эле биздин спутнигибиз турган экен. Биздин бактыбызга жараша биз бирок аябай толкунданганбыз. Себеби спутнигибиздин антенналары сынып калабы же бир датчиги сбой болуп калабы деп ойлонгонбуз. Бирок бизге ийгилик чыкмай, биздин спутнигибиз аябай жакшы өтүштү. Мындай долбоорлор мындан ары өзүнүн ишин улантышы керек. Себеби кыздардын техникалык илимге болгон кызыгуусу кичинеден күчөп бара жатат. Бул дагы жакшы көрсөткүч. Буга чейин кыздардын STEM багытына болгон кызыгуусу өтө эле азайып кеткен. Бул долбоордун алкагында Алматыга барып наноспутникти учуруу менен эле чектелбестен дагы көптөгөн пландар коюлган. Долбоордун алкагында Атайын Юнисат клубу түзүлүп, ишин баштаганы турат. Спутник курууга кызыккан кыздардын дагы санын көбөйтсөкпү деген үмүтүбүз чоң. Анан азыркы тапта эми биздин планыбыз боюнча кыздар баягы ошо спутникке байланышкан ар кандай долбоорлорду жасашат, илимий долбоорлорду. Бул дагы жакшы жыйынтык болуп саналат. Анан кийин ошол өздөрүнүн жасалган макеттери менен ошол макеттерин автоматташтырышат, 3D модельде печать кылышат. Башкача айтканда бүт ошол 5 айлык курста эмнени өтүшсө, ошонун баарын иш жүзүндө, практика жүзүндө кандайдыр бир долбоор менен өзүнүн ишин аякташат. Анан бул долбоорлорду планыбыз боюнча эми июнь айында чоң форум болот. Ошол форумда ошол эме долбоор жыйынтыкталганда ошо кыздарыбыз өздөрүнүн долбоорун баягы көрсөтүп, өздөрүнүн жетишкен кандайдыр бир ийгиликтерин көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк ала алышат. Жакында эле Ош мамлекеттик университетинде Ош шаарынан жана Кара Суу районунун мектептеринен тандалып алынган менчилердин арасында STEM-дик өнүгүү конкурсу өттү. Конкурска илимдеги кыздар долбоорунун катышуучуларынан куралган командалар катышышты. Конкурстун максаттары: STEM адистиктери жөнүндө менчилердин маалыматтуулугун жогорулатуу, менчилерди кесипке багыттоо ишин жүргүзүү, билим алууга шыктандыруу, Ош шаарынын мектептери арасында достукту бекемдөө, менчилерди достоштуруу.
Сынактын шарты боюнча алгач командалардын презентациясы өттү. Андан соң катышуучулар үчүн Quiz Time же STEM предметтери боюнча суроолор жаңырды. Сынактан флешмоб тайм бөлүгүндө командалар тарабынан даярдалган флешмобтордун конкурсу өттү. Ошондой эле кыздар үчүн логикалык суроолор жаңырып, андан соң видео конкурсунун жыйынтыгы чыгарылды. Абдан жакшы жашап атасыздар, ошон үчүн мен сиздерге биздин команданын атынан, фонддун атынан терең ыраазычылык билдирем. Пилоттук мектептерден тандалып алынган менчи кыздар менторлору менен бирдикте сынакка абдан чоң жоопкерчилик менен дайындалганы байкалды. Жакында эле Ысык көлдө STEM аспектилерин институтташтыруу боюнча пилоттук мектептерден директорлору менен консультативдик иш жолугушуу болду. Долбоор Бишкек, Ош шаарларындагы жана Чүй облусунун Аламүдүн, Ысык Ата, Сокулук жана Кара Суу районундагы 81 билим берүү мектебин камтыйт. Жолугушуунун максаты элимдеги кыздар долбоорунун пилоттук мектептеринин директорлору менен долбоордун натыйжаларын талдоо менен биргеликте STEM билим берүү саясатындагы негизги толуктоолор жана өзгөртүүлөрдү киргизүү менен ар бир директор план иштеп чыгуусу керек. Бишкек шаарындагы Ленин райондук номер 96 орто мектебинин 9 классынын окуучулары элимдеги кыздар долбоорунун теңдеш тренерлери Сезимгүл Медербекова бөлмөдөгү абаны тазалоочу аппарат жасаган болсо, Аяна Нургалиева оюнчук машинаны өз алдынча жүрө турган схемасын ойлоп тапкан. STEM темаларыбыз боюнча, келечектин кесиптери боюнча так эле маалымат жок болчу да. Мен анан мындай адамдар менен сүйлөшүүдө дагы менде көйгөй бар болчу. Эл алдына чыгып, ээн эркин сүйлөй алчу эмесмин да. Азыр класска кирип эле тема өтүп, мындайча айтканда ээн эркин сүйлөй алам. Андан сырткары кесиптер боюнча биле алдым. Кесипке болгон көз карашым өзгөрдү десем болот да. Мен мурда мугалим же врач болуп эле жүрөм десем, азыр жаңы кесиптерди билип, азыркы учурда так илимдерден химия сабагына кызыгам. Эгерде неме болсо, химик болом деген дагы максатым, кыялым бар. Негизи долбоор жөн эле кыздарды окутуп, анан болду бүттү деп койбостон, долбоор алкагында аябай сонун ортодо фестивалдар, конкурстар, жолугушуулар өтүп турат да. Анан атайын ошого жакында фестиваль болот, илимий изилдөө техникалык боюнча. Анан ошого бир кандайдыр бир техника жасаш керек болчу. Анан ойлонуп отуруп, дагы кыздар менен сүйлөшүп отуруп, ошол техниканы тандалдык. Бул аба тазалагыч, аба тазалоочу аппарат болуп саналат. Биринчи бул негизи жазалышын азыр заман өтө көп интернет деген нерсе бар да, ошон үчүн биринчи интернеттен көрдүк кантип жазалат, кандай инструменттер керек болот. Анан баарын чогултуп жазадык. Чупа-чупстун банкасы биз атайын издеп таап, аябай крышканын астында мотор бар, кичинекей. Ошол мотор менен вентилятор жайгашкан. Бул провод моторго киргизилген. Бул жанында батарейка турат. Ушул батарейкага проводду тийгизе турган болсок, биздин ичиндеги угуп атасыздар, суугун ичинде ошол вентилятор айланат. Бул жака муз салып койгонбуз. Муз ошол вентиляторду менен монтип айлантып атканда бул муз эрип, ошо аба тазаланып чыгат да. Эрткенге күчү жетет ооба. Эгерде мы чоңураак кылып жасасак, вентилятор да чоңураак болмок. Биз биринчи ошол жасап көрөлү кандай болот деп жасаганбыз да, биринчи жасап. Ошого бул кичикерээк, бирок күчү жетет болот. Бир кичинекей комнатаны тазаланга мүмкүнчүлүк бар да. Саламатсыздарбы, биз жакынкы арада техника жасоо боюнча конкурс өтмөкчү болуп жатат. Ошол конкурска биз өзүбүз ушул мектеп ичинде кыздар арасында биз ушундай машинаны ойлоп тапканбыз, же болбосо жасаганбыз. Бул машина негизинен эки дөңгөлөктөн жана оюнчук машинанын үстүңкүсүнөн, ал эми ичине карай турган болсок, бул жерде батарейка бар, 3 вольттук батарейка. Жана ошондой эле мотор бар. Бул мисалы бул жагын күйгүзө турган болсок, бизде карасаңыздар фаралар күйөт. Ал эми мындай болсок, бул машина жүрөт. Андан кийин ар кайсы жерде бул жерде эки включатель бар. Бирөөсү фараларын өчүрө турган, бирөөсү жүргүзө турган. Бул изобретениени жасаш үчүн бизге 2 күн талап кылынды. Илимдеги кыздар долбоорунда негизи кыздарды илимге тартуу максатында ачылгандыктан биз көбүнчө илим тармагына жана жаңы 21-кылымдын көндүмдөрүнө, мындайча коммуникация, коллаборация, креативное мышление, критикалык ой жүгүртүү жана келечектин 21-кылымдын кесиптери, кайсы кесиптер керек бизге, кайсын тандасак болот, кайсы жождорго тапшырсак болот, жана долбоор менен иштөөнү өзүбүзгө алдык жана үйрөндүк десем болот. Что такое гравитация? Мы слышим об этом каждый день и знаем об этом с детства.
Гравитация деген эмне? Биз ал жөнүндө дайыма эле угуп келебиз. Кадимки эле шариктин жардамы менен биз Ньютондун законун тастыктап бергибиз келет. Биз аны 7-класста өткөнбүз. Ал эми 8-класста инженерия менен алектене баштаганда бул долбоорду курганбыз. Ушул мисалда тартылуу закону баарына иштей турганын көрө алабыз. Шарикти канчалык деңгээлде көтөргөнүбүз менен ал баары бир ылдыйды көздөй тартылат. Закон притяжения работает на всех. Илимдеги кыздар долбоорунун насаатчылык программасынын алкагында Кыргызстанда технологиялар, илим жана чыгармачылык индустрия жагынан кесиптик тажрыйбасы бар айымдар ментор катары тандалып алынган. Алар 7-класстан 11-класска чейинки мектеп окуучуларынын арасынан ментор катары тандалып алынган кыздарга лидерлик сапатты өнүктүрүү, кесипти туура тандоо сыяктуу багыттар боюнча өз тажрыйбалары менен бөлүшүп келишүүдө. Саламатсыздарбы, кутман күнүңүздөр менен биздин студияга кош келипсиздер. Саламатсыздарбы, бул студияга чакырганыңыздарга силерге терең ыраазычылык билдиребиз. Илимдеги кыздар долбооруна кандайча келип калдыңыздар, кантип катышып калдыңыздар? Илимдеги кыздар долбоорун мен алгач ирет Facebook баракчадан көрүп, анан кызыгып калгам. Анан азыр айтып калат эмеспи, эмнени тилек кылсаң ошого жете турган аябай чоң мүмкүнчүлүктөр бар деп. Анан ошол эле учурда Роза Отунбаева Демилгес фондунда иштеп жаткан менин кесиптешим, ал жакта азыр пиар менеджер болуп иштейт, Салтанат Адылбек кызы сунуш айтып калды. Мен албетте дароо эле ооба деген жообумду бердим. Мына ушинтип анан ошо илимдеги долбоор, илимдеги кыздар долбооруна бир 5 айдын жүзү болуп калды, иштеп келе жатабыз. Бул долбоор негизинен кандай максатты көздөйт? Долбоор бул келечектеги кыздардын, ийгиликтүү кыздардын, өз максатына жеткен дымагы күчтүү кыздардын долбоору. Технологиянын өнүккөн заманыбыз аябай бат өзгөрүп атат. Анан көптөгөн кесиптер келечекте жок болуп кетүү коркунучунда турат. Мына ошол жок болуп кетүү коркунучунда турган кесиптердин көпчүлүгү аялдарга, айымдарга таандык экен. Мына ошол коркунучтан биз алдын алып, азыркы кыздарды келечекте кандай кесиптин ээси болсоңуз сиз ордуңар табасыңар, кандай кесип сиздерге өзүңөрдүн максатыңарга жеткенге жардам берет деген суроону коюп, мына ушунун үстүндө иштеп келе жатабыз. Бул мектеп окуучуларынан баштап, биз мисалы биздин учурларды айта турган болсок, биз 11-классты бүтүп алып туруп, анан издеген учурлар болгон, эмне кайсы кесипти аркаласак депчи. Бул албетте бир аз туура эмес болуп калат экен. Ошондуктан азыр технологиянын өнүккөн заманында кесипти тандоо үчүн аябай көп мүмкүнчүлүк бар экен. Ошол мүмкүнчүлүктөрдү биз кыздарга көрсөтүүдө менторлор жардам берип жатабыз деген үмүттөбүз. Биздин учурда балким болгондур, бирок биз балким көрбөй калгандырбыз ал мүмкүнчүлүктөрдү. Ошондуктан ошол каталарды кайра кайталап отурбастан биз кыздарга мына мондай мүмкүнчүлүк бар. Силер келечектеги үйдө эле отуруп эле бала абагуудан сырткары дагы сиздерден көптөгөн илимдерди жактасаңар болот, көптөгөн кесиптердин ээси болсоңор болот. Азыр багы гендердик теңсиздик болуп атпайбы? Ошого кептелбеш үчүн азыр бизде көптөгөн айымдар бар. Ошол илимди аябай сонун жактап аткан. Ошолор бизге үлгү болсун. Facebook мисалы компаниясында, ошол Apple жана башка көптөгөн компанияларда иштеген кыздарыбыз бар. Алар эмнеге иштей алат, биз эмнеге иштей албайбыз? Эмнеге кыргызстандыктар, Кыргызстанда окуган, жөнөкөй эле тоонун ар жагында окуп жаткан кыздар дагы эмнеге ошондой мүмкүнчүлүктөрдү алып, эмнеге ошол ийгиликке жетпесин? Албетте жетсе болот. Ал эми ошол жетиш үчүн бул ошол ата-эненин жардамы керек, анан бизге окшогон менторлор жардам беребиз деген үмүттөбүз. Рахмат. Аделина, сен бул долбоорго кантип катышып калдың? Мектепте мындай рекомендация сыяктуу келген, кызыктырып, анан бир барып көргөнүмө кызыгып, ошентип барып калгам. 7-классымдан эле. Бул долбоорго катышкандан кийин өзүңдө кандай өзгөрүүлөрдү көрө алдың? Мен өзүм деле катышкым келип, көп ийгиликтерге дагы жеттим, мектепте дагы мындай билинет экен, негизи элечи. Биздин студияга келип, биз менен кызыктуу маек куруп бергениңиздерге чоң рахмат. Саламатта туруңуздар. Сиздерге дагы терең ыраазычылык жана ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Бүгүнкү программада илим тармагында ийгилик жаратууга биринчи кадам таштап жаткан кыздар боюнча көрсөттүк. Илим, технология өнүкмөйүн өлкөнүн экономикасы да алдыга жылышы мүмкүн эмес. Андыктан бул багытка көңүл бөлүнүп жатканы кубандырбай койбойт. Эфирде илимдеги кыздар теледолбоору болду. Саламатта туруңуздар.